Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Ак тилектен үй чыкса айтып кой деген бир туугандарым. Бул чыгарылыш сиздер үчүн болот, Кудай буйруса. Ак тилектен $175.000 үй сатылат. Жери 6 соток, суу, свет, газ, канализация бүт бардыгы бар. Басын башында айттым, лайктан басып колдоп туруңуздар. Канчалык лайк басып колдоп турсаңыздар, биз дагы бааларын башында айтып, сиздердин кызматыңыздарды кылабыз, ачууңуздарга тийбей. Ак тилек кургу ойду билесиздер. Жанында МП заправка бар. Заправканын артында өтсөңүздөр, мына жаңы асфальт болунган жол менен чыгасыздар. Скверлерди бойлойчу. Сквер да бул жак. Мындай жүрүп келсеңиздер, пешеходко жетпей сол жакка карасаңыздар, 12-чи көчө. Демек, 12-чи көчөнүн 39-чу дайрегинде сатылуучу үй жайгашкан. Достор, үйгө дагы ушинтип атып келип калдым. Мен көрсөткөн 12-чи көчөгө кирсеңиздер, мына 39-чу дайректе үй сатылат деп өзү да жазылып турат. Жакшы жери бул тупик көчө. Анча лишний машина деле өтө бербейт. Так, граница ушул жерден башталат. Пескалов собордун бүтүшүнө барат. Ушул жерден барата ачып киресиздер. Үйдүн жери 6 соток. Суу, свет, газ, канализация бардыгы албетте эле бар. Ак тилекте өзү жерлер $100.000 жогору. И бул жакта участоктор, пустой жерлер саналуу калган. Анча-мынчасы сатпайт деле, калган деле эмес. Андыктан аракетти кыласыздар деген ойдомун. Жер 6 соток, оңго бурулсаңыздар бош орундук, очок, тандыр, сөрүлөрдү ушул жака кылып алсаңыздар болот. Мына жак албетте эле жашыл зона, мындайынан кеткен. Үйдүн алды ак таш. Мына жака чейин алып барса 5 машина деле жөн эле батат. Эми сол жакты карайлы. Сол жакты карасаңыздар, бул жак ажаткана, санузел, душ. Азыр аларды дагы көргөзөм. Мына бул жакты карасаңыздар, 3 комнатадан турган жаңы эле бүткөн үйү. 3 комната. 4 тарапка бул жака өтөйлү, эми жүрүңүздөр. Бул жака өтсөңүздөр, мына ушундай да бир үйү бар экен. Бул жагы 4 комнатадан турат. Анан сыртынан эле тартып кое бер, азыр 1-2 кыла турган иштери бар эле деп эси мага маалымат берди. Бул эми мурун салынган 4 комната үйү. Ошол достор. Лайктан басып койсоңуздар болот. Дос, тааныш, тууган уруктарга жиберип койсоңуздар деле болот албетте эле. 2 үй болду ошондо, бирөөсү бир аз эскирээк, бирөөсү бир аз жаңыраак. Эми кандай кылайлы? Так. Ушул жаңы салынган 3 бөлмөлүү үйдү кирип көргөзөйлү. Мына пластик эшикти ачып кирип келе бересиздер, бисмиллахын айтып туруп. Так. Кирсеңиздер, кухня болуп калат бул жер. Чай ичип, сүйлөшүп отуратын ал жакта. Бул жакта болсо газ бар. Жеңелерибиз газ менен эле тамакты кылат. Гарнитурлар жайгаштырылган. Газ жакшы экен ушул жери. Бул жак от жагат ушул жерден. Үйпүйдү ушул жерден жылытат. Кыскасы ушул жер болот. Бул жактан ошо санузелге чыгып кетет, жана санузелди көргөздүм го. Түшүндүңүздөрбү? Эми жүрүңүздөр. Кызыгы бул жак. Бул жак спальня болуп калат экен. Так, бул жак конок бөлмө. Коноктор келсе, той топур болуп калса, ошол жака күйөө балдарды алып кире бересиздер. Мына ушундай сонун үйдө Кудай буйруса жашап каласыздар. Потолоктору да необычный болуп бүтүп, кыскасы сонун экен да. Алган адам менимче утса керек. Сиздер деле Кудай буйруса ушундай сонун үйдү алып койгонго аракет кылыңыздар. Көп чоң эмес, мындай компактный сонун үй экен. Өтө чоң болсо деле эми билбейм, болбой калат го дейм. Так, эми үйдүн сыртына чыгайлы, жүрүңүздөр. Эми жүрүңүздөр, кошумча курулуштарын да көргөзөйүн сиздерге. Мына. Бул жак раковина. Так, бул жак ошо ажаткана. Мындай стиралкалары менен, Так. Бул жак жабып коюптур азыр. Бул жак кыскасы душ да. Бирөөсү ажаткана, бирөөсү душ эми. Ушундай сонун микрорайондо кантип душ болбой калсын.
Кыскасы полный шарттары бар, өтө сонун үй экен. Мына бош мына жака очокту кылыш керек да, очокторду. Вообще сонун болот ошондочу. Бияк жашыл зона. Эми жүрүңүздөр. Мына коро тараптарында бир көргөзүп кое берейин. Мына, көрүңүздөрбү? Ушундай үйлөр өтө көп. Кудай буюрса. 4 комната үйү. Бул эми бир аз эскирек экен, ошол себептен сырттан эле тартып коюп атам. Мына бул жакта да бош орундуктар бар, а? Мына жакта бош орундуктар бар. Бул жагы бак. Баасына келе турган болсок, баасын экранга жазып коем. Эсинин номерин да экранга жазып коем. Өзү менен мындай түзмө-түз сүйлөшө аласыздар. Аракетти кыла бериңиздер. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктап сиздерге ийгилик гана каалайм. Ушундай сонун үйдү алып, жыргап жашаңыздар.